Насаат KG тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. Урматтуу мусулман бир тууган, инна даъватана ила l'ислам ла тахмил ай удван ала ахад. Биздин иманга, исламга чакыруубуз эч бир инсандарга карама каршылык, душмандыкка чакырылбайт. Же болбосо бир эл экинчи элге карама каршы улутчулдукка же трайбализмге чакыруу эмес, исламга чакыруу деген сөз. Урматтуу мусулман бир тууган, биз исламга чакырган кезде улуу адеп ахлакка чакырабыз. Мекенди сүйүүгө чакырабыз. Улууду урмат кылууга чакырабыз. Кичүүнү иззат кылууга чакырабыз. Ата-энени сыйлагандыкка чакырабыз. Адилеттүүлүккө чакырабыз. Ал адилеттүүлүк, урматтуу мусулман бир тууган, Адам атадан берки бардык пайгамбарлар, Нух алейхиссалам, Ибрахим алейхиссалам, Муса алейхиссалам, Иса алейхиссалам, алардын эң акыркысы Мухаммад алейхиссалам чакырган адилеттүүлүккө, тазалыкка, имандуулукка чакырабыз. Урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде Хузайфа ибн Яман радияллаху анху, Аллах тааладан разы болсун, Хузайфа ибн Яман риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: "Валлази нафси биядихи ла та'мурунна бил ма'руф ва ла танхаунна анил мункар ау ла юшиканна Аллаху ан яб'аса алейкум иқабан мин сумма тад'унаху фала юстажабу лакум. Валлази нафси биядихи, жаным колунда болгон Аллахка ант ичем" дейт. Жаным колунда болгон Аллахка ант ичем. Мени жараткан Аллах Таалага ант ичем. Жоктон бар кылган Кудайга ант ичем, касам ичем дейт. Эмне үчүн? Касамдан кийин эң негизги көңүл бура турган нерсе келет. Аллах ла та'мурунна бил ма'руф, туура жолго үндөйсүңөр, кайдыгер болбойсуңар, туура жолго чакырасыңар. Ва ла танхаунна анил мункар, туура эместен тыясыңар. Ау же аны аткарбасаңар, кайдыгер болсоңор, өзүңөр жүргөн туура жолго чакырбасаңар, туура эместен башкаларды тыйбасаңар, ла юшиканна Аллах ан яб'аса алейкум иқабан, Аллах Таала тарабынан Аллах силерге бир иқаб, азап жөнөтөт. Сумма тад'уна фала юстажабу лакум, Алладан бир азап, Алладан бир сыноо, Алладан бир кесепет, бале келген кезде дуа кылсаңар, дуаңарды Аллах кабыл кылбай коет дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, башыбызга бир бале келбестен мурда кайдыгер болбойлу, туура жолго үндөгөндөрдөн, туура эместен тыйгандардан бололу. Урматтуу мусулман бир тууган, намаз окуйсуң, жуманы эч каза кылбайсың, орозо кармайсың, ажыга барасың. Эң негизгиси мени менен бирге ашхаду ан ла илаха иллаллах ва анна Мухаммадан расулуллах келме келтиребиз. Ла илаха иллаллах Мухаммадун расулуллах. Жети атам тегин мусулман дейсин. Кээ бирөөң 10 жылдан бери, кээ бирөөлөрүң 20 жылдан бери, кээ бирөөлөрүң 30 жылдан бери, кээ бирөөлөр 40 жылдан бери намаз окуп келе жатасың. Туура, урматтуу мусулман бир тууган. Бирок эмне үчүн туура жолго үндөбөйсүң? Эмне үчүн туура эместен тыйбайсың? Урматтуу мусулман бир тууган, Аллах Тааланын барлыгына, бирлигине иман келтиресиң. Сыйынууга, ибадат кылууга татыктуу жалгыз Алла деп келме келтиресиң. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, акыркы жолу мечитке кайсы классташыңды, кайсы кошунаңды, кайсы байкеңди, кайсы тайкеңди, кайсы курбуңду, же курсташыңды, же кесиптешиңди мечитке жетелеп келдиңби? Иман ислам жолуна жетеледиңби? Урматтуу мусулман карындаштарым, сен да Кудайыма шүгүр намысыңды сактайсың, хижабыңда, жолугуңда бекемсиң, Кудай Тааланын буйругун аткарасың, пайгамбардын сүннөтү менен жашоого аракет кыласың. Бирок өзүң менен бирге окуган бир курсташыңды, же өзүңдүн бир
карында бир курсакта чоңойгон эже сиңдиңди иманга, исламга чакырдыңбы? Ошону бир намысын арам жолдон тыя билдиңби? Жолок салдыра билдиңби? Урматтуу мусулман бир тууган, өзүң суроо берчи. Жети атам мусулманбыз деп сыймыктанабыз. Ата тегин мусулманмын дейт. Төрөлгөнүбүздө мусулман болуп төрөлдүк. Туурабы? Алхамдулилла мусулман болуп төрөлдүк. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, намазга алып келиш аякта турсун. Болуптур, мешитке алып келбей эле кой. Балким алып келе албайсыңдыр. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, өзүң менен бирге окуган классташыңды, айылдашыңды, же тагаңды, же байкеңди, же бир тууганыңды атың өчкүр арактын кулдугунан Аллага кулдукка чакыра алдыңбы? Тамекинен куткара билдиңби? Насбайдан куткара билдиңби? Суроо берчи урматтуу мусулман бир тууган. 10 жылдаган, 15 жылдаган, ушунча жылдан бери ибадат кылып келе жатабыз. Бирок кайдыгер болуп, бир адамды атың өчкүр аракка кул болбостон, Кудайга кул бол деп, Алланын жолуна кулдукка чакыра алдыкпы? Кел урматтуу мусулман бир тууган. Биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне дейт? Урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эгер биз өзүбүздүн үлгүбүз, биздин жол башчыбыз, сүйүктүүбүз пайгамбар болсо, пайгамбардан бир сабак алалы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, урматтуу мусулман бир тууган, анна Расул саллаллаху алейхи вассалам хина баъса Муазан юаллиму дин. Муаз деген сахабаны динди үйрөт деп башкаларга жөнөткөн кезде кала лаху мындай дейт. Муазга мындай дейт. Муаздын ордуна өзүң кой. Ли ан яхди Аллах бика раджулан вахидан хайрун лака мин ад-дунья ва ма фиха. Муаз, сен бир адамды хидаят болуусуна себеп болуп калууң, бир адамды иман, исламга жолго салып коюуң дүнүйөдө бар нерседен жакшыраак дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, Муаз, бир адамдын хидаят болуусуна, хидаят жолуна түшүүсүнө себеп болууң дүнүйөдөн, жер шарында бар нерседен жакшыраак дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн күйөө баласы Фатиманын күйөөү Хазирети Али, 4-чы халифа болгон Хазирети Алига мындай дейт. Фаваллахи, Алланын барлыгына билдигине касам ичем, ант ичем. Ли ан яхди Аллах бика раджулан вахидан хайрун лака мин ан якуна лака хумрун ниам. Али, бир адамды хидаят жолуна түшүүсүнө себеп болууң хумрун ниам деген кызыл төөнү айтат экен. Кызыл төө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам заманында эң бааланган төө. Бүгүнкү заманда мисалы эң кымбат баалуу машинелер эмне, кайсы машина? 570? Андан да кымбаттары бар. Урматтуумуз Лойс Ройслей, мен аттарын билбейм. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хазирети Али, бир адамдын хидаят жолуна түшүүсүнө себеп болууң кызыл төөлөрдөн жакшыраак дейт. Бүгүнкү замандагы эң акыркы моделдеги эң кымбат баалуу машинеден да жакшыраак экен. Элестет. Балким машинеге жетпессин. Ал колуңдан келбейт. Миллиондогон доллар иштеш керек. Бирок бир досуңду эмне үчүн иман жолуна жетелеп келе албайсың? Эмне үчүн ошону бир насбайдан же тамекиден башкадан кутулта албайсың? Урматтуу мусулман бир тууган, Аллах Тааланын аты менен сураймын. Алланы ортого коюп сураймын. Өзүңө суроо берчи. Үнүңдү чыгарып жооп бербе. Бир намысың ойгонобу? Акыркы жолу кимди сажда кылдырдың? Кимдин сажда Субхана Раббиял А'ла деп сажда кылуусуна кимге себеп болдуң? Урматтуу мусулман бир тууган, келгиле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бул хадиси менен сөзүмдү аяктаймын. Бул хадисти угуу үчүн бир пайгамбарга салават. Биздин Раббыбыз, пайгамбарыбыз, динибиз, китебибиз, эми биздин үлгүбүз ким? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын караң. Анас радияллаху анху, Хазирети Анастан Аллах разы болсун, قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم.
Яһудинин бир жаш баласы пайгамбарга кызмат кылат эле. Ким? Яһудинин жаш баласы пайгамбарга кызмат кылат эле. Фамарида. Яһудинин баласы ооруп калды. Hazreti Ali'nin, Umar'dın, Abbakır'dın emez. Yahudi başka dini iyisi. Yahudinin balası orup kaldı. Fa'atahun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ya'uduhu. Peygamber orup jatkan Yahudinin balasın ziyaret kılıp haber alganı keldi. Faqa'ada inde ra'sih. Orup jatkan balanın başında oturdu Peygamber. Başına oturgandan keyin faqala lehu aslim. Müslüman bol. Kul la ilahe illallah. Müslüman bol degen söz la ilahe illallah Muhammed Resulullah kelimesini keltir. Fanazara ila abih. Orup jatkan bala atam emne deyip atasına karadı. Atası Müslüman emez, Yahudi. Ve huve inde atadağı balanın canında. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aslim. Kul la ilahe illallah. Müslüman bol. Kelime keltir. Fanazara ila abih. Bala atasına karaydı. Fakale lehu. Atası karayıp durup ati abel Qasim. Kasım'dın atası Muhammed aleyhisselam'a başıygın. Anın aytkanını ayt dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Fe aslem. Bul orup jatkan Yahudi. Eşhedü en la ilahe illallah ve enneke Muhammeden Resulullah kelime keltirip Müslüman boldu. Fakharacen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve huve yakul. Peygamber uydan çıkan kezde Peygamber ilap mınday deydi. Elhamdülillahillezî enqazahu minen nar. Elhamdülillahillezî enqazahu minen nar. Dozoktan kutkargan Allah'a şükür bolsun. Bir bendenin dozoka barusunu kutkarıp kaldım. İmanga, İslam'a kirgizip kaldım. Dozoktan kutkardın de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala hamd sana maktub aytıp çıktı. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. İslam dinige çakırу. Kel. Peygamberin siyaqtı sen koşnan bolğan bir ahli kitap eyler bolğan Yahudige je bolbosan bir Hristiyaninge barıp kolundan karmap kelime ayt degenim yok. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Sen özüңdün bir tuğanına, özüңdün bir kesipteşine, özüңdün koşnana, bul adal, bul aram, onu kılbagın, bunu kılgın, bul jolga basbagın dep ayta albaysın mı? Parakorduk kılbagın, prosent menen iştebegin. Uyalasın mı? Eğer hakikatты aytudan uyalsan, al jönünde mınday deydi. Es-sakit anil hak şeytanun ahras. Çındıktan, hakikatты ayta albastan ün çıkmagan adam tili жоқ şeytan deydi. Bundan kıcalat bolboş gerek. Namus kılasın imanға, İslamға çakırudan. Aramdan sütkorduk kılbagın, bireudun akın jebe, tarazıdan aldaba degenden namus kılsan, uşunu ayta albasan, anda tili жоқ şeytan bolup kalasın. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Hazreti Ali aytat: "Ma nazelal bela illa bil ma'siyah." Bir kavimge bala kelse, günönün kesepetinden keledi deydi. "Ve la rufi'a illa bit tawba." Al kavimge kelgen bala tawba menen gana kötörülöt deydi. Bir kavimge bir kırsık bala kelse, günönün kesepetinden keledi. Andan kutula turgan jolu bir gana tawba istiğfar menen kutulat ekenbiz. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Negizgi masele. Peygamberge bir salavat. İnnen nas yanzuruna ilal İslam min hilal muslimin. Adamlar İslam dinige Müslümanlar arqılı qarab baha berişet. Adamlar İslam dinimizge Müslümanlarga qarab tur biz arqılı İslamga baha berişet. Mınday deşet. Eğer İslam ilimge çakırsa, bilimge çakırsa, emnege Müslümanlar ilimsiz, bilimsiz deydi. Eğer İslam dinimiz önügüge çakırsa, iyigilikke çakırsa, İştegenge amal kılığa çakırsa, emnege Müslümanlar artta kalgan, emnege Müslümanlar jalqoo deydi. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Eğer İslam dinimiz mizamduluğa, tartipke, adep ahlaka çakırsa, adamlar qarab, emne üçün Müslümanlarda bir adep ahlak, tartip, mizamduluk yok deşet. İslam dinimiz tazalığa çakırsa, at-tuhru şatrul iman, tazalık imandın bir bölügü dese, adamlar qarab, emne üçün Müslümanlar taza bolboydu. Müslümanlar yaşagan şaharlar, ayıllar emne üçün taza emes deşet. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. İslam dinimiz birimdikке çakırsa, emne üçün Müslümanlarda birimdik yok, bölüngen, jarılgan deydi. Biz çındığında hurmatlı Müslüman bir tuğan,
қауырғабызды қайыштыра тұрған ачуучындық біз исламға жаман сүрет болып көрініп жатабыз. Базарларға барған кезде, урматтуу мусулман бир туган, буюмун сатқан, товар сатқан, азық түлік сатқан бардық адам өзінің товарын башкаларга эң жакшынакай кылып көрсөтөт. Кардарларды тартуу үчүн. Эмне үчүн ушундай улуу динибизди илимге чакырган, билимге чакырган, тазалыкка чакырган, улууду урмат кылууга чакырган, кичүүнү иззат кылууга чакырган, биримдикке чакырган, адеп ахлакка чакырган, иш кылууга, амал кылууга чакырган, зекет берүүгө чакырган ушундай динибизди биз башкаларга жакшы кылып көрсөтө албайбыз. Урматтуу мусулман бир тууган, эмне үчүн динибизге кайтпайбыз? Эмне үчүн чыныгы мусулман болуп жашай албайбыз? Эмне үчүн исламга амал кылбайбыз? Эмне үчүн ислам үчүн жашабайбыз? Урматтуу мусулман бир тууган, келгиле. Сөзүмдүн акыры дайым сабактарда айтып жүрөм, биздин ураныбыз ушул болсун. Аслих нафсак ваду гайрак. Биринчи өзүңдү оңдо, анан башкаларды ошол оң жолго чакыр. Амин. Аллахумма гфир лана зунубана ва каффир анна сайyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik bi rahmatika ya arhamar rahimin.